Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда ачык сөз программасы. Бүгүнкү көрсөтүүнүн коногу саясий илимдердин кандидаты Уран Ботобеков болмокчу. Уран мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин алгачкы суроом те башынан баштайлы деп эле коеюн. Мына кече жакында эле мен бир маегиңизде окудум. Президент Алмазбек Атамбаев Ошко барган сапары ал улуттук лидер экендигин көрсөткөн жок. Далилдеген жок, ал улуттук лидер эмес экен дегендей маанайда айтыпсыз да. Ушуну бир чечмелеп берсеңиз. Себеби муну сураганын себеби эми балким бул сиздин жеке эле субъективдүү оюңуздур. Аны сыйлаган, аны колдогон Атамбаевди. Атамбаев туура эле жолдо баратат. Аны колдошубуз керек, жардам беришибиз керек деген дагы мындай катмарлар бар да, жок эмес, бар. Эми ал аз көп башка маселе, бирок бар. Балким ал улуттук лидердир. Эми мен өзүмдүн маегимде ошондой ойду айттым. Албетте мамлекеттин өнүгүшү үчүн, мамлекеттин бутуна туруш үчүн мындай жардам бериш керек деген оюңуз абдан туура. Бирок мен анализдеп келип, президент Атамбаевдин Ошко, Аксыга болгон сапарларын анализдеп келип, мына ошондой жыйынтыкка келдим. Бүгүнкү күнү президент Атамбаев жалпы улуттук масштабтагы саясий лидерге айлана алган жок деп. Эмне үчүн? Саясий лидер ар дайым аудиторияны абдан кенен алат. Ошол кенен аудиторияда эл менен кенен жолугуп, кенен өзүнүн оюн айтып, түшүндүрүп, элди ээрчите ала тургандай дух менен сүйлөйт. Тилекке каршы Ошко болгон сапарында тандалган, дүжүр, актив менен гана жолугуп, ошолор менен гана пикир, маалымат алмашты. Ал эми багы чуусу көп, абдан көпүрө болуп калды Оштогу. Эстакадалык көпүрө деген. Ошол эстакадалык көпүрөнү карап атканда, ал жака өтүп Атамбаевга арыз арман айтам деген элдер такыр аны менен жолугушууга мүмкүнчүлүгү болбой калды. Аны багы корумачылары деп коет түркчө, жан сакчылары такыр ар жака өткөзүшкөн жок да. Көптөгөн жарандар мына ошентип президентке айта турган арманын, президентке айта турган сөздөрүн айтыша албай калды. Демек, бул президент Атамбаев жалпы Ордолуу Оштун эли менен жолугушуудан качып жатканын көрсөтүп турат. Мен ошого таянып, жалпы улуттук лидерге айлана албай жатканын көрсөттүм. Экинчи, андан эртеси күнү Аксыга барды. Аксыда дагы Иринжит каналын ачып жатып, ал жерде дагы бир 50-60 чогулган эл менен гана жолукту, аксакалдар менен. Алар дагы багы мурдатан даярдалган, президентке ачуу чындыкты айта албай турган ушундай бир аудитория болду. Ал эми аны менен жолугабыз деп келаткан, ачуу чындыкты айтабыз деп келаткан эл милициянын тосмосунан өткөзүлбөй көпкө чейин турду. Алар өтө баштаганда Атамбаев негедир учагына түшүп, шашып, сапарын андан ары кайра Бишкекке тарта берди. Ал эми ал жерде ачылып аткан башка активдер, облустун губернатору, райондун акимдери эл менен калып калды. Демек, бул дагы болсо аудиториядан качкан, өзүнүн электоратынан, өзүнүн элинен жолугушуудан качкан бир көрүнүш болуп калды. Мына ошолорго таянып айтып жатканым, жалпы улуттук лидерге айлана алган жок деп. 4 жылдык анын ишмердигин анализдеп көргөндө, эл менен кеңири жолуккан мындай бир жолугушууларды биз эстей албайбыз. Албетте даярдалган аудиторияга барат, даярдалган аудиторияда сүйлөйт. Мына ошондон улам көйгөйлүү маселелер, Оштогу газ проблемасы бар эле, Ошто суу проблемасы бар эле, Ошто акыйкат издеп жүргөн, саясий бийликке талаптарды айта турган кандайдыр бир элдер бар эле. Ошолор менен жолугушуп, алардын арманын уга билип, аларга жоопту түз бере билсе, менимче саясий лидер катары бир ишенимдүү алдыга кадам таштайт эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Мен ошого негизденип айтып жатам. Биздин ушул президенттердин, азыркы дагы мурунку дагы президенттердин эл менен жолугушууларынын формасына токтолгум келет да. Ушу сиз айтып атасыз, ошол эл менен жолугушканда мен да байкайм да, ушу жасалма мүнөздө айрым бир баягы эле сүйлөп жүргөн кишилер чогулат, анан сүйлөнүш керек болгон сөздөр айтылат, анан баягы мындай
анын артында ал президент кеткенден кийин да толтура сөздөр айтылат, бирок ал экранга чыкпайт же президенттин өзүнө айтылбайт. Ушундай эмне үчүн бизде ушундай жасалма мүнөздө боло берет да? Балким бул мен түшүнөм, баягы протоколдун негизинен чыкпаш керек, президент мынча сүйлөш керек, анан кетиш керек дегенчи, бирок бул балким система өзү ошондойдур. Же аны системаны президент өзү деле буза тартып, башкачараак болуп, баягы образдып айтканда кайырчынын кийимин кийип алып, элди аралап көрүп, анан эл менен жолугушканда ай алдындай эмес мындай деп ушундай мүнөзгө ээ болуш керекпи? Же эмки келчү президент деле ушундай жолугушуулардын жасалма мүнөзүнөн чыга албай жүрүп олтурбайбы? Бул элдин, электораттын баягы ишенимине жараша болот да, бийликтин легитимдүүлүгү жөнүндө бул жерде маселе козголуп атат. Эгерде президентти албетте 70-80% элибиз колдоп турса, ал жолугушуудан эч качан качпайт. Ал кызуу мындай ачуу маселелерди чечкенден эч качан качпайт. Ошолорду эл менен чогуу талкуулашып, чогуу элдин арасында болот эле. Тилекке каршы бизде өткөн шайлоолордогу абдан анын легитимдүүлүгү да чоң проблемаларды жаратат. Президент менен президенттик жарышка түшкөндөрдүн бир талайлары биз бул шайлоону тааныбайбыз, Атамбаевди компьютерлер шайлап койду деп жүргөн адамдар бар, саясатчылар бар. Эми анын канчалык чын төгүнүн албетте айтыш азыр кыйын, бирок кандайдыр бир ошолордун кебинин чындыгы бар да. Бүгүнкү иш аракеттердин, президенттин иш аракетин көрүп отурганда эл менен тыгыз жолугуша албаганын. Сиз протокол деп атасыз, бирок саясий лидер, президент каалаган форматта, каалаган жерде, каалагандай аудиторияда жолугушканга, ошондой жолугушуу уюштуруп койгонго анын мүмкүнчүлүгү бар. Бирок тилекке каршы ошол протоколго атайын бир таянып, элдин кеңири катмары менен жолугушуудан качып жатканы, бул да болсо жана айттым, саясий легитимдүүлүктүн бир проблемасы бар экенин көрсөтүп турган бир көрсөткүч. Өткөндө эле бир маалымат каражатына берген маегиңизде айтыпсыз, бул президент Алмазбек Атамбаев ушу сүйлөгөндө кээде ойлонбой эле туруп сүйлөп коймой жагынан, анан кээде бир күлкү келерлик, анан кээде бир таң каларлык президент дагы ушинтип сүйлөйбү дегендей афоризмдери менен эсте кала турган президент болду бул дегендей кылып туруп маек берипсиз да. Чындап эле сиз президент ушинтип ойлойсузбу, же бул сиздин тамашаңызбы, же кандай, анчалык олуттуу киши катары көрбөйсүзбү бул биздин ажоону? Саясатчы катары албетте ар кимдин сүйлөө манерасы, өзүнүн оюн айта билүүсү ар кандай, бирок эгерде дүйнөлүк саясат процесстерин анализдеп көрсөк, өзүнүн айткан сөздөрү менен жакшы жагы менен дагы, жаман жагы менен тарыхта калган саясатчылар бар да. Мисалы, өтүп кетти Черномырдин деген саясатчы бар эле. Анын ар бир айткан сөзү бир тамаша сыяктуу бир афоризмдерди жаратып турчу да. Ал эми Черчилль мына экинчи дүйнөлүк согуш убагында Англияны башкарып турду. Ошол Улуу Британияны башкарып туруп, радиодон жума сайын өзүнүн элине кайрылып турду. Жалындуу сөздөрдү сүйлөп, элин багы жеңишке шыктандырып, жеңишке болгон ишенимин күчтөндүрүп турган саясий лидер катары билебиз да. Бул саясатчылардын өздөрүнүн шайлоочулары менен, эл менен, электорат менен болгон байланышы бул сөз. Ошол сөз аркылуу элди чоң нерсеге шыктандырып турганды биз саясий процесстерден көрүп атабыз. Ал эми Атамбаевка келе турган болсок, Атамбаев албетте баягы колуна жазып берген тексттен чыгып, өзүнүн оюн эркин айта баштаганда эле, мен өткөндө да айтып кеттим, бир кандайдыр бир саясий афоризмдердин автору болуп чыгат да. Кандай афоризмдер? Мисалы, саруулуктар менен сузактыктар, барпылыктар булар бандиттер дейт. Таластыктар эл эмес дейт. Нарындыктар койсуңар дейт. Нарын дайрасынын экологиясын бул албетте мөңгүлөр эмес, нарында жашап жаткан адамдардын үйлөрүнөн агып чыккан агынды суулар болгап жатат дейт. Мына ушуга окшогон
баягы саясатчынын оозунан чыкпай турган орой нерселер биздин президентибиздин оозунан чыгып кетип атат да. Мына ошолорду анализдеп туруп мен айтып атам, биздин президент саясий афоризмдердин, көптөгөн афоризмдердин автору болуп калды. Элди аралап көрүңүз. Элди аралап көрсөңүз, Атамбаев мындай сүйлөдү. Атамбаев бизди кой деди. Атамбаев нарын дайрасын булгап атканын себеби бул деп айтып бир афоризмдерди айтып берет да. Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон мамилесинде Атамбаевдин образын төмөндөгүдөй айтыпсыз да, мен түшүнгөнүм боюнча. Атамбаев Өзбекстан менен болгон мамиледе мындай согуштук тонду, катуу тонду, жумшак эмес тонду, орой дипломатиялык тонду тандап алды ушундай деп айтыпсыз да. Анан балким мен ойлойм да, бул Атамбаев өзү ошол коңшулар менен болгон мамиледе мындай катуу президент болуп, бекем президент болуп, өзүнүн позициясына турган президент болуп көрүнгүсү келип аткандыр атайлап эле. Балким бул керектир. Аны биз туура түшүнбөй эле бул эмнеге мынтип атат деп айтып аткандырбыз. Оюңуз кандай? Мен жеке оюм мындай да, саясий лидер, бир мамлекеттин лидери болгон адам коло коңшулар менен, алардын лидерлери менен, алыскы жакынкы мамлекеттердин лидерлери менен болгон мамиледе өзүнүн чоң дипломатиялык талантын көрсөтүш керек. Ошко болгон сапарында Атамбаев эмне деп сүйлөдү? Актив менен жолугуп атып, ошол дежурлер деп коелу, алар менен жолугуп атып сүйлөдү. Биз чек ара кызматын Бишкекке алып кеттик. Себеби дегенде бул жерде жарым саатта кааласа Өзбекстан басып алат деди. Кааласа Өзбекстан Кыргызстандын самолетун учурбай коет деди. Кааласа Ошту 1 саатта талкалап таштайт деген ушундай бир сөздөр айтылды да. Бул кимдин адресине айтылды? Албетте эң жакын турган Өзбекстандын лидери Ислам Каримовдун адресине карата айтылды да. Саясий лидер, мен эми акыл үйрөткөн келбейт. Саясий лидер башка саясий лидерлер менен, башка өлкөлөрдүн лидерлери менен албетте дипломатиялык мамиледе болуп, алар менен өзүнүн мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн, экономикасынын өсүшү үчүн кандайдыр бир кадамдарга барыш керек эле. Жок, мисалы үчүн алар мындай тепселеген, кордогон, шылдыңдаган сөз айтып атса деле ошондой боло бериш керекпи мындай? Атамбаевдин оозунан эми ал такталдыбы, такталбадыбы, бир кезде бир депутатыбыз айтып чыкты эле. Каримовду күтө туралы 4-5 жылдан кийин балким башка лидер келсе, биз ошо менен мамиле түзүп, ошо менен экономикалык мамилени оңдойбуз деп. Кийин албетте ал депутат өзүнүн айткан сөзүнөн кайтты. Андай айтылган эмес деп. Бирок Каримовдун оозунан Атамбаевдин адресине карата мен эч кандай жаман сөздү али уга элекмин. Бирок Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда болуп аткан бүгүнкү өтө татаал маселе, Ошто газдын жоктугу, соода саттыктын токтоп турушу, чек ара маселесин абдан кыйчалыштырушу, суу проблемалары, алардын биздин ГЭС курула турган ГЭСтерибизге коюп аткан экологиялык талаптары, бул эки лидердин ортосундагы чоң проблема бар экенин, эки мамлекеттин ортосунда чоң проблема бар экенин көрсөтөт. Эгерде кааласа ушуга чейин Атамбаев же Каримов Кыргызстанга расмий сапар менен келе элек, Атамбаев Өзбекстанга такыр бара элек. Расмий сапар менен. Ошол үчүн коңшуларда мындай мамиле эч качан болбош керек. Бүгүнкү болуп аткан чоң проблемалар, Оштогу газдын жоктугу, албетте кандайдыр бир деңгээлде, балким көбүрөөк деңгээлде Атамбаевдин чоң күнөөсү. Ошонун айынан балким оштуктар газсыз отурат. Ошонун айынан бүгүн эки мамлекеттин ортосундагы проблемалар болуп атат. Муну биз ачык моюндашыбыз керек. Анан эгерде ал иштерди аткара албай жатса, эгемендүүлүк үчүн 1 жыл, 1,5 жыл, 5 жыл чыдаш керек деп айтып коюш албетте оңой. Бирок ал проблемаларды президент катары Атамбаев чечиш керек эле. Өлкөдөгү тигил же бул проблеманы бөлүп айтпайын, локалдуу түрдө ажыратып алып. Жалпы ушул өлкөдөгү саясий кризисти чечүүнүн эң оптималдуу жолу деп эмнени айтасыз? Биз айтып беребиз, мындай кылыш керек, тышкы саясатты мынтыш керек, тиги менен Америка менен жакын болуп, тиги менен алыс болушубуз керек, же болбосо газды эле чече коюшубуз керек, же болбосо тияка жолду кура салышыбыз керек, же бул жерден чоң кредит алып туруп анан кийин багыш керек депчи. Бирок бүгүнкү күндө түзүлгөн ушул чоң көйгөйдү, саясий кризисти чечүүнүн эң олуттуу, оптималдуу жолу деп эмнени айта аласыз конкреттүү? Эң олуттуу жолу деп мен бул саясий консенсусту айтат элем.
саясий диалогду айтат элем. Тилекке каршы саясий консенсус. Атамбаев бийликке келгенден бери саясий консенсустун учу да көрүнгөн жок. Бөлүп жарып башкаруу деген ушундай бир принцип абдан күч алып турат. Акыйкаттык маселеси эң арткы орундарга кетти. Коррупция менен күрөш тандалма жол менен, өзүбүздүкү жана өзгөнүкү деген ушундай принцип менен жүрүп атат. Маселен, шайлоо убагында башка убакта электоральный поле дейт, электоралдык аймактарды кадимкидей эле бөлүшүп, бизди түндүктөн мынча процент колдойт экен, түштүктөн эми административдик жол менен мынча процент алабыз деген мына ошондой бөлүнүү, жарылуулар абдан күч болду да. Бул жалгыз эле Атамбаевге эмес, бардык саясий күчтөргө мен карата айтып атам да. Ошол үчүн бардык саясий күчтөрдүн консенсусу бизге абдан зарыл. Элдик, улуттук бир консенсус керек. Бул Бакиевчил, бул Акаевчил, бул Атамбаевчил деп эртең да чыгышат, Атамбаевчиларды жолотпошубуз керек деп. Мен ойлойт элем, мамлекеттин келечеги үчүн, улуттун келечеги үчүн саясий консенсус биринчиден зарыл. Экинчиден, бардык мамлеге, бардык иш-аракетке акыйкаттык болуш керек эле. Кыргыз эли эч качан курсак ач калганынан же ток болгонунан митингге же болбосо бийликти алмаштырбайт. Акыйкат болбой калган убакта дайыма ушундай кризистик кырдаалдар жаралат. Бүгүн тилекке каршы мына ошондой кризистик кырдаалдын бардык түрлөрү көрүнүп турат. Президент жөнүндө эле кайра эле суроо берип атам. Мен бир оппозиция жөнүндө да бир суроо берип койсом да. Оппозициянын өткөнкү акыркы баягы Горький эстелигинин жанындагы чогулгандагы маанай, анын деңгээли мындай анча эл колдобойт экен. Эми андагы айтылып аткан сөздөр негизи туурадыр, бирок эл колдобойт экен деген өзү эмнени билдирет? Эл оппозицияга деле, бийликке деле ишеним артпай калганын белгисиби, же болбосо чындап эле оппозициянын деңгээлине ичи чыкпаганын белгиси деп түшүнсө болобу? Деги эле ушул оппозициянын бүгүнкү абалы жөнүндөчү. Албетте, оппозициялык айдыңда жүргөн саясатчылардын дагы өзүнүн кемчилиги бар, өзүнүн жетишкендиктери бар. Бирок мен өзүмдүн жеке оюм, албетте оппозициялык лидерлер бүгүнкү кырдаалда элдин алдында эмес, элдин аркасында болуп атат тилекке каршы. Бүгүнкү күнү түштүктөгү проблемалар, чек ара проблемалары, суу проблемалары, газ проблемалары, социалдык экономикалык проблемаларды айтууда оппозиция тилекке каршы элдин артында калып калып атат. Аны элдин оозунан угуп атабыз. Ал эми оппозициялык лидерлердин мындай кашаңдыгы дейбизби, же болбосо бир аз артта калуусу дейбизби, эмне менен байланыштуу дегенде мен ойлойт элем, дагы эле болсо саясий баягы бийликтин басымынан тартынгандык, бийлик менен кандайдыр бир деңгээлде соодалашып алам деген үмүт менен, алар менен ушундай жүрүү, ушул нерселер саясий оппозициялык саясатчыларды бир аз кармап атса керек. Мен албетте баарысы жөнүндө айта албайм. Бирок бул көрүнүп турган процесс, эл дагы аны күтүп атат. Эл менен сүйлөшүп калсаңыз деле, бийликке дагы болгон апатия, саясий оппозициялык саясатчыларга болгон дагы апатия ачык эле сезилет да. Баягы Кыргызда кеп бар, эмнесине жараша тушагы дегендей, бийликке жараша биздин дагы оппозициябыз балким ушундай болуп атат. Муну ачык моюнга алышыбыз керек. Эки тараптан сабак алчу, ушуну көрүшүңөр керек, ушуну сезишиңер керек деген бир тарыхый убакыттыр балким дейм да. Эми алдыда боло турган саясий процесстер албетте жаңы саясий лидерлерди, бийликте болобу, башка жерде болобу, жаңы саясатчыларды алып чыга турган мезгил, баягы саясатчылардын алмаша турган мезгили келдиби дейм да. Балким эл ушундан жыйынтык чыгарышы толук мүмкүн. Көзүңүздүн алдыңызга элестетиңиз, мына Акаев, Бакиев, Атамбаев, 3 башкаруучулар. Ушул жылдарды элестетип көрүп, айтып көрсөңүз, бул үчөө бири-биринен айырмаланган кемчиликтери да окшош. Кетмендин башын тебелеп алган жагы да окшош.
ушундай биринен бири өзгөчөлөнбөгөн айырмаланган ушундай башкаруучулар эмес. Эми адам инсан катары ар биринин өзүнө жараша мүнөзү бар экенин, артыкчылыктары, кемчиликтери бар экени түшүнүктүү. Мен башкаруучу катары үчөө бири биринен айырмаланган эле бир президенттер эмеспи, же үчөөнүн арасынан бирөөсү бир уникалдуу, башкачараак, жакшыраак, мындайча айтканда, президентти мындай салыштырып көрүңүзчү. Эми Акаев, Бакиев, Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, эми жакшыраак, уникалдуу болсо Атамбаев, Акаев албетте Москвада бүгүн жүрбөйт эле. Эгерде Бакиев ошондой акыйкат болуп, элдин көйгөйүн уга билип, үй бүлөлүк башкарууну киргизбей, уулун, бир туугандарын четке коюп, өзүн Ататүрктөй болуп мамлекетке арнаса, балким ал бүгүн Минскиде жалгызсырап отурбайт эле. Ал эми бүгүн биздин лидерибиз болуп аткан Атамбаев жөнүндө айта турган болсок, мен өткөн тарыхты жамандай берүүдөн, ошондон жаа бою качууну бир сунуш кылат элем да. Өткөн тарыхты жамандап отуруп, өткөн эки президентти жамандап отуруп, элдин сүймөнчүгүнө эч качан саясий лидер ээ боло албайт. Саясий лидер качан элдин сүймөнчүгүнө ээ болот? Элдин көйгөйүн чечкенде, акыйкат башкаруу болгондо, жанындагы шопурлар дейбизби, башка командасы дейбизби, аларга эки тизгин бир чылбырды берип койбой, акыйкат башкарууну орноткондо, мына ошондо элге сүймөнчүк болот да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү процесстер көрсөткөндөй андай болбой жатат. Багы алма өзүнүн сабынан алыс кете албайт дегендей, балким интеллектуалдык жагынан, уюштуруулук жагынан өткөн эки президенттин бир артыкчылыктары бардыр. Бирок бүгүнкү президент, ачык эле айтышыбыз керек, уюштуруучулук жагынан дагы, башка жагынан дагы, интеллектуалдык жагынан дагы алардан ашып кетти деп мен айта албас элем. Ошол үчүн эл аралык маалымат агенттиктерине интервью берип атат. Мурдагы президенттердин башына кашык менен башкалар ойночу депчи. Мен ушундай баягы өзүбүздүн тарыхка урмат, сый менен мамиле жасоону баягы ошондой болушун күтөт элем да. Ал эми Расул Гамзатов айткан, өткөндү тапанча менен атсаң, келечек сени пушка менен атат депчи. Ошол үчүн бүгүнкү президент кийин пушканын огунун алдында калып калбайынбы? Тарых мага кандай баа берет? Өткөндү жамандай берсем, мага кандай тарых, кийинки келген лидерлер мен жөнүндө кандай кеп кылат? Мына ошол жөнүндө ойлонсо деген мен сунуш пикиримди билдирет элем. Ушул жогоруда сиз атап өткөн эки президентте тең ушундай бир элдин бир айрым бир баалары бар да. Акаев тиги аялын укпаганда, тиги баласын укпаганда Акаевда такырлуу күнөө жок болчу. Ал жакшы эле башкарып аткан дейт. Бакиев тиги Жанышты укпагандай же Максимдин айткан дегени менен болбогондо жакшы эле кетип аткан дейт да. Айланып келип эле президенттер эмес, жанындагылар аялы же тууганы же дагы бир серый кардиналы же дагы бир шопуру дегендейчи. Бирок президент эмес да. Тигилер эле бузуп койду дегендейчи. Анан бүгүнкү президентти кандай деп ойлойсуз? Балким бүгүнкү президентте күнөө жоктур, балким анын күнөөнүн баары шопурундадыр, күнөөнүн баары балким дагы жанында поварундадыр, ашпозчусундадыр, же болбосо күнөөнүн баары бир туугандарындадыр, же дагы бир партияны жетектеген дагы бир олигархтадыр күнөө. Бирок Атамбаевда эместир да күнөөчү. Балким ошондой болуп жүрбөсүн. Конституция боюнча бизде албетте парламенттик республика, бирок акыйкатта бүгүн бизде президент Атамбаевдин бийлиги президенттик башкаруу өкүм сүрүп атат. Атамбаев кааласа газга, светке бааны көтөрө алат. Парламенттин колу менен, өкмөттүн колу менен, кааласа Давыдов мөңгүсүн Центрагоldко берип кое алат, кааласа алып кое алат. Мына ошондой биз процесстерде жашап атабыз да. Ошол үчүн биз элибиз дайым айтат, президент билбейт экен, аны жан жакөрлөрү жеткизбейт экен депчи. Президент абдан мыкты билет. Мен эки президент менен тең иштештим. Экөө тең абдан мыкты билчү. Уулун дагы, баласын дагы, аялын дагы ушул процесстер кайда алып барарын да билишчү. Бирок тилекке каршы
процесс ушундай болуп кетти. Кеткенден кийин гана анан ойлоно башташат да. Бүгүн дагы Атамбаев абдан мыкты билет. Биздин экономикабыздын абдан кризистик кырдаалда турганын, акыйкаттык башкаруу болбой жатканын, элдин арасындагы ага карата кризистик, критикалык, сын пикирлердин көп экенин мыкты билет. Ошол үчүн жолугушууларды ушундай форматта өткөзүп атат. Ошол үчүн элге мындай ачык чыгып, кең кесири ачуу чындыкты элдин оозунан уга албай жатат. Ошол үчүн мен ойлойт элем, эч качан лидер жанындагы командасына шылтап коюп, элибиз дайыма ошондой көнүп калган, жанындагы жан жөкөрлөрү жеткизбейт депчи. Кааласа лидер, илгери Жусуп Абдурахманов деген биздин лидерибиз болгон, кыргыздын мыкты чыкма, эң тың чыкма уулдары. Ал ошол өзү, сиз жана айтып кеттиңиз, жөнөкөй кийим кийинип алып, Жалал Абадтын базарын аралаган. Жалал Абадтын тургундарынын ошол Барпынын, Сузактын, Ноокенди кыдырган, кандай багы Лениндик мамлекет жаңы болуп түзүлүп атканда кызыл мамлекетке элдин пикири кандай деп, басмачыларга мамилеси кандай, бизге кандай депчи. Ошол жерден ал жыйынтык чыгарып, ошол жерден багы чек ара маселесин тактап атканда Өзбекстан менен, Тажикстан менен элдин арасынан пикирди өзү угуп турган. Кааласа бүгүн Атамбаев же башка бир саясий лидерлер ошентип элдин пикирин укканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок аны эмнегедир дайыма тегерегиндеги акыл кошчуларына, кеңешчилерине ошолор өткөзбөй жатат дегендей бир образ жаратышат да. Бирок бардык чечим азыр бир кишинин үстөлүндө кабыл алынып атат. Президент жөнүндө, оппозиция жөнүндө айттык, сүйлөштүк. Эми мына өкмөт жөнүндө суроо бергим келип атат. Өкмөт темасында бир маегиңизде айтыпсыз, мынау Калдырбай өкмөт отставкага кетиш керек деп түзө элечи. Анан ал өкмөт да отставкага кетти. Бүгүнкү күндөгү өкмөт кандай өкмөт деп ойлойсуз? Бүгүнкү келген мына Жомарт Оторбаевдин өкмөтү бул Калдырбай эмес өкмөтпү же кандай өкмөт? Деги эле ушул өкмөттөргө ушу жарыбай койдук дегим келет да. Менчи ушул өкмөт темасына сиздин оюңуз? Жантүрө Сатыбалдиев өзүнүн оозунан чыккан экен, парламентте ошондой болуп кетти. Ошол Калдырбай деген эпитет эми ал кишиге жармашып калды да. Бул эпитетти мен ойлоп чыгарган эмесмин. Мен багы саясий багы маданиятым жетишет андай бир эпитеттерди колдонбогонго. Бирок мындай тырмакчанын астында өзүнүн айткан сөзүн өзүнө айттык эле да. Эмне үчүн отставкага кет дедик эле? Себеби дегенде саясий экономикалык маселелерди, ички маселелерди чечүүдө, экономикалык реформаларды жүргүзүүдө өзүнүн чабалдыгын көрсөткөн үчүн биз жеке мен өзүм ошондой бир талаптар менен, ошондой бир анализ менен чыгып элге сүйлөдүк эле. Ал эми бүгүнкү өкмөттү алып карай турган болсок, Жомарт Оторбаевдин өкмөтүн алып карай турган болсок, албетте бул, мен айтат элем, буга бир куурчак өкмөт деп. Өзүнүн жеке оюн эч качан айта албаган. Президенттин тегерегиндеги командасы же Атамбаевдин өзүнөн болгон команданы абдан илгиртпей аткарган. Бирок жоопкерчиликти өз мойнуна алгысы келбеген бир өкмөт деп айтат элем. Маселен, Давыдов мөңгүсү боюнча талаш жаратып аткан. Өкмөт Давыдов мөңгүсүн бериш керек деп атат. Ал эми Атамекен партиясы ага каршы чыгып атат. Бул жерде президент Атамбаевдин тапшырмасы түздөн түз аткарылып атат, берилип атат. Бул дагы болсо келечекте өзүнүн баасын ала турган чоң иш-чара болот. Мен ойлойм, бул кыргыз улутуна, мамлекетке каршы чыккан бир чоң чечим болуп калды. Экинчи бир маселелерде кече күнү парламентте жаңы эле кабыл алынды. Газды, жылуулукка, светке, электр энергияга болгон кымбаттатууларды эми жогорку кеңеш эмес, өкмөт алсын деген ушундай бир чечим чыгарышты, мыйзам токушту да. Бул жерде дагы мен так билем, Атамбаевдин жеке тапшырмасы менен биздин өкмөт ушундай мыйзам киргизди. Ага чейин багы 3 фазалуу электро колдонгучтарга
70 тыйындан 1 сом 20 тыйынга мына ошону эле алып баратышкан. Бирок парламенттеги саясий коррупция, парламенттеги депутаттардын көпчүлүк бөлүгүнүн президенттен мындай жалтактаган позициясы кечегиндей чечим кабыл алганга түрткү болду да. Бул эмнени билдирет? Бул аткаруу бийлиги, өкмөт каалаган убакта газга, жылуулукка, электр энергияга бааны кымбаттата аларына мындай бир шарт түзүп берди да. Бул түздөн түз президенттин тапшырмасы менен болуп аткан иш. Ошол үчүн мен айтам, бардык жоопкерчиликти өкмөт алгансып атат. Депутаттар жоопкерчиликти өзүнүн мойнунан алып өкмөткө берип атат. Алдыда шайлоо келе атат. Алар да жакшы көрүнгүсү келип атат. Бирок ушул кадам менен Оторбаев өзүнүн куурчак өкмөт экенин дагы бир жолу көрсөтүп койду да. Экономикалык реформалар кандай токтоп турса, бүгүн ошол эле калыпта дагы деле токтоп турат. Соңку суроода бул эми мындай философиялуу же лирикалуу деп койсо деле боло берет да. Эгер ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо да, сиздечи мына бул тарыхты кайра артка жылдырып, кайра баарынан баштоо мүмкүнчүлүгү болуп калса, 90-жылдарга кайтып барып, Кыргызстандын тагдырын кайра башынан баштатуу мүмкүнчүлүгү болсо, эмнеден баштатат элеңиз? Кандай кадамдарды таштатат элеңиз? Эмнени жасаттырып, эмнени жасаттырбай коет элеңиз? Азыр эми бизге 20 жылдык убакыт артта калып баары көрүнүп турат да, тарыхый пособие катарычы. Эмне кылдырат элеңиз Кыргызстан? Эмнени кантип кадам таштаса туура болмок, кантип кадам таштабаса туура болмок, баары көрүнүп турат. Эмне кылдырат элеңиз? 20 жыл мурда болсо деген саясатта болбой турган нерсе да. Өтүп биз жашаган 20 жыл бул кыргыз элинин, кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин тарыхы, көз жашы, арыз арманы, кубанычы, кайгысы бүт баарысы топтолуп келип, ошол 20 жылда биз ушундай бир балким бир кылымда басып өтө албаган жолду 20 жылда басып өттүк. Ал албетте чоң проблемалар болду. Ошол проблемалар дагында келип атат. Бирок мен айтарым, кыргыз элинде акыйкаттыкка болгон сезим, ошону талап кылган бир жүрөгүндө аспиет деген нерсе бар экен. Бардык президенттер акыйкаттыктан тайганда ошол бийлик алмашуулар болуп турду да. Эмнеден баштаарымды мен азыр айтыш кыйын, бирок кыргыз элибиз турганда, улутубуз турганда ала тоодой болуп, биз авторитардык башкарууга ыкалган саясатчыларга эч качан жол бербейт экенбиз. Бирок албетте эл кыйналат экен, тарыхыбыз абдан чалкеш болот экен. Мен ойлойм, элибизге, журтубузга амандык тилейт элем. Дайыма жүрөгүндө акыйкат болсун. Ошол акыйкат болуп турганда, акыйкатсыз чечимдерди дайыма түзүгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Урам мырза, анда келип өзүңүздүн ачык сөздөрүңүздү, ачык оюңузду билдирген үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.